Запись баштап койдум. Сөз сизде. Мгм. Так. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, урматтуу биздин мастер класстын катышуучулары. Баарыңыздарга эле угуп жатат да, жакшы эле. Анда эмесе биз бүгүнкү мастер классыбызды баштайлы. М, Бул мастер класс эмне максатта уюштуруп жатат? Деги эле креатив мугалим деген эмне үчүн башталды деген суроолор жаралышы мүмкүн. Анан бул жерде эмне үчүн баарыбыз чогулуп отурабыз деген суроолор болушу мүмкүн, э. Анда эмесе сөздү башынан баштайлы. Так, угулуп жатат экен, анда баарын эле. А, Бүгүн биз ошол креатив мугалим курсунун курсу жөнүндө маалымат бериш үчүн, анан негизи эле мугалимдер үчүн ушул жасалма интеллекттин канчалык пайдасы бар, жалпысынан жасалма интеллектти биз азыр колдонушубуз керекпи, ал канчалык жашообузга кирип кетти, анын канчалык бизге жардамы тиет же болбосо тийбейт деген суроолорго жооп берүү максатында бүгүнкү мастер классыбызды уюштуруп жатабыз. Бул мастер класста биздин программаны бул жакта карап көрсөңүздөр, жасалма интеллекттин ошол негиздери, негизи эле ошол жасалма интеллект тууралуу сүйлөшөбүз жана аны практика жүзүндө ошо мугалимдерге кантип жардам берет экенин көрүп, талдап, практика жүзүндө биз менен отуруп дагы ошол нерселерди кайталап үйрөнүп алсаңыздар болот да. Анан бул мастер класстын аягында дагы биз ушул жасалма интеллект тууралуу креатив мугалим деген курсту баштап жатабыз. Ал курс эмне жөнүндө, эмне максат менен уюштурулуп жатат деген суроолорго дагы кененинен толугураак жооп берип кетмекчибиз, э. Так, бул креатив мугалимди уюштуруп жаткан биз азыр Турат Алыбаев, анан Мета университет, Мета научный университет жана мен Динара Бакирова. Өзүмдү тааныштырып кетсем сиздерге, эмне үчүн биз бул жакта ушул сиздерге сүйлөгөнгө акыбыз бар дегендей, э. Мен өзү Динара Бакир кызы ушу 7 жылдан бери ушул билим тармагында, IT тармагында иштеп келемин. Өзүм физика мугалими да болуп иштегенмин. Кесибим боюнча политехти бүтүп инженер программист бул дипломум бар. Жана дагы ошо программист IT тармагында акыркы 4 жылдан бери жетектеп, IT компаниялар жетектеп жана өзүмдүн ошо салымымды билим тармагына, билим берүү тармагына, жаштарды окутуу тармагына кошуп келе жатабыз. Биздин ошол курсубузду баштоонун дагы бирден бир себептери ушул болду. Анткени биз ушул IT тармагында уже көп жылдан бери алектенип билим берүү тармагында иштеп жүргөндүктөн ушул мугалимдерде жасалма интеллект азыр көрүп жатасыздар. 21-кылымдын биринчи баягы инструменттеринин бири бул IT тармагы болуп калды да. Ушу колубузга кармаган телефонубуз деле, ноутбугубуз деле, деги бул жагыбызды карабайлы кайсыл жакта болобу такси заказ беребиз дегендей, ар кандай платформаларды, приложенияларды, банкка барабыз, автоматизацияларды колдонуп жатабыз. Деги эле жашообузга IT тармагы азыр бир 90% ошол IT тармагы менен жашоо болуп калды да. Ошол максатта азыр жасалма интеллект да кирип калды жашообузга. Анан ошол жасалма интеллектти эмне үчүн мугалимдер колдонушубуз керек экен, эмне үчүн мисалы биздин окуучуларыбыз ал нерсени аябагандай жакшы билип, анан мугалимдер дагы ошо замандын талабынан артта калбай ошол нерсени да үйрөнүп алалы деген максатта биз ушул жасалма интеллект тууралуу ушундай акысыз мастер класстарды жана дагы курстарды уюштуруп жаткан учурубуз, э. Ошол мугалимдердин сабаттуулугун көтөрөлү, биздин мамлекетте билим деңгээлин көтөрөлү деген максатта дагы ушул курсту уюштуруп жатабыз. Азыр болсо ошол биздин бүгүнкү мастер класстын практикалык бөлүгүнө өтө берсек, андан кийин дагы шашпай кенен сүйлөшөбүз да. Бул практикалык азыр курстун практикалык жагын сиздер менен Турат Алыбаев, Эп IT компаниясынын негиздөөчүсү, өзү 11 жылдан бери ошо кыргыз тил мугалими болуп иштеп келген. Азыр акыркы убактарда ошол 4 жылдан бери IT тармагында дагы чоң жетишкендиктерге жетишип келет да. Агай өзү программчы, агартуучу, анан
мугалим дагы болуп келет. Азыр сиздерге ошо агайга сөз берейин. Сиздерге ошол жасалма интеллекттин колдонулушун практика жүзүндө сиздерге көргөзүп, баардык нерсесин айтып берет. Андан кийин биз суроо жооп рубрикасына өтүп, сиздер менен дагы кенен отуруп шашпай сүйлөшөбүз. Анда эмесе Турат агай, сөз сизде. Рахмат, Динара. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу кесиптештер. Динара айтып өткөндөй эле, менин аты жөнүм Турат Алыбаев. Негизи педагогмун, мугалиммин. Өзүмдү ошол тааныштырууда агартуучу, программчы деп айтып келем. Себеп дегенде ошол баарынан мурда жөн эле мындай педагог эмес, агартуучулукту алдыга коем. Ар дайым өзүм жазган макалаларымда өзүмдү ошол агартуучу катары таанытып, анан жазган ар бир макалаларымда ар күнү өзүбүздү өнүктүрөлү, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошолу деген маселени алдыңкы орунга коем. Биз жөн эле мындай катардагы адамдан тартып, мектеп окуучусу болобу, мугалим болобу, программист болобу деги эле өлкөбүздөгү ар бир жаран бул өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошобуз десек, биз өзүбүз ар күнү өнүгүшүбүз керек. Өзүбүз эч нерсе өнүкпөй туруп, өзүбүз эч нерсе окуп, үйрөнбөй туруп, анан бул өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошом деген бир аз реалдуулуктан алыс болуп калат экен, урматтуу кесиптештер. Азыр бул жерде биз ишенебиз, баардыгы мугалимдер катышып атат. Урматтуу мугалимдер, урматтуу кесиптештер, азыр дүйнө өтө тездик менен өнүгүп атат. Мурда мисалы бир китеп чыгат эле, ошол китеп 10 жылдап, 15 жылдап, 20 жылдап окутулат эле. Мындай акырындык менен жүрөт эле да. Азыр болсо технология ушунчалык тез өнүгүп аткандыктан, мисалы биз бүгүн сиздерге үйрөтө турган чат GPT жөнүндө китептин чыгышын күтүп отура берсек, биз замандан артта калып калабыз. Чат GPT жөнүндө макалаларды окушубуз эле бизге жетиштүү болот. Азыр макалалар менен жашап калдык. Азыр биз Инстаграмда, ТикТокто, Ютубта баягы кыска 1 минуталык видеолор менен жашап калдык да. Ушунчалык мындай дүйнө тездик менен өнүгүп атат, урматтуу кесиптештер. Ошон үчүн биз дагы мындай дүйнөнүн өнүгүүсүнө мындай кадам теңдештирип, алар менен чогуу бирге өнүгүү үчүн биз ар күнү окуп, өзүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Качан биз күнүгө мындай жаңы бир маалымат алып, күнүгө жаңы бир маалыматка ээ болгондо, биздин мектептеги окуучуларга өтүп аткан сабактарыбыз таасирдүү болот. Мындай жөн эле курус эле барып эле куру ооз сөз менен эле ай жакшы окугула деген менен бүгүн болбой баратат. Мынакей 2 күн мурда эле Динара айым менен биздин ошол Мета университетинин ректору менен, проректору менен чогуу Болот Аманович деген жакында эле президентибиздин колунан сыйлык алган мыкты агайыбыз бар. Өзү ошол биздин университеттин ректору. Ошол кишилер менен министрликке барганыбызда алар дагы ушуну сөз кылып атышат. Азыр ушул нерсени биз кылышыбыз керек эле деп атат. Мына министрлик тараптан кылышыбыз керек эле. Сиздерге рахмат. Биз кыла турган ишти силер кылып атасыздар дейт. Биз дагы бул өлкөнүн өнүгүүсүнө бир күйгөн адам катары, биз дагы ошол агартуучулуктун алдыга жылышын каалаган инсан катары эмне кылып атабыз? Министрликтин бир буйругун, бир нерсесин күтүп отурбай эле бул ишти уюштуруп атабыз. Мугалимдердин ошол заманбап технологияларды үйрөнүүсүн колго алалы, камсыздайлы, биз дагы ошол жагынан салымыбызды кошолу деп, урматтуу кесиптештер, бул нерсени уюштуруп атабыз. Анан эми урматтуу кесиптештер, баягы расмий жыйындарга окшоп калбасын, келип алып эле сүйлөп туруп, анан биз кыйратып атабыз деп тарап кетпейли. Практикалык негизде бир аз көрсөтүп берейин. Кичине бир слайд даярдап койгом, ошону
көрсөтүп берейин, анан практикада аны кантип колдонобуз, мына ошол нерселерди көрсөтүп берейин. Анан суроолоруңуздар болсо жооп берсек болот. Динара айым дагы буюрса суроолорго жооп берет. Так, саламатсызбы? Саламатчылык. Рахмат, Турат инimiz, Аллах Таала колдосун. Рахмат, Нурлан агай. Сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Бул жерде биздин презентациябыз бар. Негизи бул долбоор ошол креатив мугалим деп аталат. Ошол биздин мугалимдерибиздин окуучуларга берген билими жеткиликтүү болсун, таасирдүү болсун, биздин мугалимдерибиз креативдүү болсун деген ниетте, максатта. Баягы кыргызда макал бар эмеспи? Ниетке жараша дейт го, сөз бар эмеспи? Ниетиңе. Мен чоң энем көп айтат эле мындай. Ниетиңен табасың балам, пейилиңен табасың деп ушул сөздөрдү көп айтат эле да. Пейилиңде, ниетиңде эмне болсо, ошол нерсеге жетесиң да, Кудай буюрса. Анан биздин да максатыбыз ошол, биздин мугалимдерибиз креативдүү болсо деп атабыз да. Анан урматтуу кесиптештер, мына билесиздер, бүткүл дүйнөлүк билимди баалоочу ошол PISA деген уюм бар, PISA тести деп коет. Ар 4 жылда бир өткөрүлүп келет, жаңылбасам. Аны сиздер да жакшы билесиздер. Мына Кыргызстан ошол PISA тестинен ар дайым эле мындай арткы орундарды алып калып жүрөт да. Мунун себеби эмне экен десе, ошол министрликтен айтып атышат, мунун себеби биздин окуучуларыбызды мындай креативдүүлүк менен окутпагандыгыбызда экен дейт да. Жөнөкөй сөз менен айтканда, окуучуну ой жүгүртүп, ой толготуп окутпай, сеники туура, сеники ката деп окутканыбыздан болуп атат деген зам министр айымдын айткан сөзү аябай мага мындай жакшы таасир этти да. Урматтуу кесиптештер, мугалимдерге, биздин окуучуларга биздин сабактарыбыз таасирдүү болушу үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Мындай ар сабакта баягы талкуу кылдырып окуучуларгачы, анан бул боюнча сен кандай ойлойсуң депчи. Анан ал айткан оюн, жок, сен бул оюң туура эмес дебестен, башка бир окуучуга анын оюн талкуулатып, мунун оюна сен кандай ойлойсуң деп койсо, окуучу дейт баягы өтүлгөн сабакты жолдо катар ойлонуп барат дейт да. Мынтип айтсам болмок экен депчи. Сиз эгерде ошол жерде дароо баалап туруп, сеники туура же сеники ката деп койсоңуз, ката десеңиз деле ал ошол жерде унутат экен, туура десеңиз деле ал жерден чыгып эле унутуп калат экен да. Бирок жөн гана ойлорун угуп, сенин оюң кандай, эмне деп ойлойсуң деп ойлорун талкуулатып койсо, ал үйүнө баргыча, үйгө баргандан кийин деле ошол сабакты эстеп, ошону мынтип айтсам болмок экен деп оюнда талкуулап жүрө берет дейт да. Анда креатив мугалим долбоорубуздагы бул долбоордун алкагында ушул жасалма интеллектти үйрөнөлү, анан колдонолу деп атабыз да. Көбүнчө урматтуу кесиптештер, мындай үйрөнгөндөр аябай көп экен, бирок андан нары колдонуп кеткендер өтө аз экен да. Үйрөнүп эле коюп коет экенбиз да, андан ары колдонбойт экенбиз да. Биз муну менен жакын ынак дос болсок, жасалма интеллекттер менен. Анткени бүгүнкү күндө жасалма интеллект алтындай болгон убактыбызды эконом кылууга, мындай тезирээк бир мындай чечимдерди чыгарып, тезирээк ойлонуп, кээде мисалы бир тестти түзүш үчүн 2 саат, 3 саат убактың кетсе, презентацияны жасоо үчүн 5-6, эми 5-6 саат отурбайт го, бирок ага деле бир 2 саат убактың кетип калат да. Демек, бир презентация, бир тест үчүн 4 саат убактың кетирип, нерв болуп, кыжаалат болуп, ушул тестти албай эле койсом эмне болот эле, ушул слайдты жасабай эле сабак өтсөм эмне болот эле деген сыяктуу мындай бир кыжаалат ойлордон куткарып, сизди ишиңизди тездеттирип, анан ошол эле учурда бул долбоордун аты айтып тургандай, сиздерди дагы да мындай креативдүү мугалим болууга ушул абдан бир жакшы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берет экен да. Себеби эмне үчүн креатив деп атабыз? Булар
баягы биздин салттуу сабактарыбызда болбогон жаңы келген жаңы нерселер да. А, бул жасалма интеллекттерди колдонууда тилекке каршы окуучуларыбыз бүгүн бизден өтүп кетти. Окуучуларыбыз бизге караганда жакшыраак билип калды да. Ошол эле учурда, урматтуу кесиптештер, сиздер окуучуларыңыздар жакшы тааныйсыздар да, сиздин берген тапшырмаңызды окуучуңуз жасалма интеллект менен жасап келгенин, муну өзүңүз көбүрөөк колдонгон сайын аны түшүнө баштайсыз да. Курстун максаты жасалма интеллекттин негизги принциптерин түшүндүрүп, сиздин жаңы жөндөмдүүлүктөрүңүздү өркүндөтүү дейт да. Демек, бул бир жөндөмдүүлүк да. Жаңы бир көндүмдү, жаңы бир жөндөмдү үйрөнүп, аны өркүндөтүүгө бир салымыбызды кошсокпу деген максатта бул нерсени уюштуруп атабыз да. М, Курстун максаттары дагы кенен айта турган болсок, жасалма интеллекттин негиздерин үйрөтүп, жасалма интеллектти практикада колдонууну үйрөнүп, анан жаңы жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрөбүз дедик. Биринчи ошол жасалма интеллекттер эмне, алар кандай, анан аны ошол практикада өз алдыңыздарча, бул именно ушул курстун ичинде ушуга басым жасайбыз. Биз көрсөтүп эле берип койбостон, менин жанымда дагы эки, Кудай буюрса, жардамчы мугалим болот. Алар ар бири сиздердин экраныңыздарды аштырып алып, мүмкүн болушунча сиздер сабакка ноутбук менен киргенге аракет кылыңыздар. Сиздер сабакка ноутбук менен кирсеңиздер, биздин агайларыбыз, эжейлерибиз сиздин экраныңызды аштырып алып, өзүңүзгө жасатып көрсөтөт да. Себеби мындай да, азыр эле айтканымдай, үйрөнүп коюу мына ушул. Азыр мисалы мен сиздерге айтып берсем, мындай кыласың дедим, көрдүң, билдиң. Бул жөн эле мындай үйрөнгөнгө жатты да. Эмне эле билгенге жатты да. Аны мындай колдонуп үйрөнүү деген, мындай аны өркүндөтүп кетүү деген өзүңүз качан колдонуп баштаганда башталат. Ошондо суроо пайда болот. Болбосо азыр баягы тамашалап айта берем, көп эле сабак өткөндө. Менин айтып берип атканымды азыр биринчи класстын деле окуучусу негизи түшүнөт. Көп эле окуучулардан да биз ушинтип сурайбыз да, түшүндүңбү десе, түшүндүм дейт да. Бирок кайра эртеси сурасаң, аны айтып бере албайт, аны билбейт. Эмнеге? Анткени ал жөн эле түшүнүп койгон. Аны мындай үйрөнгөн эмес, өзү кылып көргөн эмес, колдонгон эмес. Качан адам ошону өзү колдонгондо, анан бул аны билгенге жатат да. Э, Анан ушул жөндөмдүүлүктөрдү Кудай буюрса ошол курстун алкагында бышыктап, кайра жасатып, жөндөмүбүздү дагы жогорулатууга, өнүктүрүүгө аракетибизди жасайбыз. Анан негизи GPT чат негизгиси. Бул абдан кыргызчаны дагы мыкты үйрөнүп, могул текстти дагы азыр могул чат GPT могулну дагы өзү түздү. Жасалма интеллект. Текст менен иштөө, тилди которуу, мисалы, орусча бир жакшы текстти таптыңыз, окуучуларга кыргызча кылып берейин деп атасыз, же кыргызча бир сонун текстти таптыңыз, англис тил сабагыңызда ошону берейин деп атасыз, аны которуп чыгуу сиздин аябай көп убактыңызды алат да. Мына бүгүн ошол нерселердин үстүндө көбүрөөк иштейбиз. Бир кыргызча текст алып, башка тилдерге которууга, анан ал тексттин негизинде тесттерди түздүрүүгө, мына ошол нерселерге басым жасайбыз. Анан мына код жазуу деп койдук. Эми бул сиздерге тиешеси жок, бирок негизи бул чат GPT өзү жана программисттердин дагы ишин жеңилдетип, программалык коддорду жазуу боюнча дагы. Эми бул мугалимдердин ичинде эгерде информатика мугалимдери болуп калса, информатикада баягы азыр мектеп программаларында Python программалоо тили да окутулуп калбадыбы? Анын дагы коддорун жаздырып, демек мындай ал жагынан да жардамдашып калды да. Бул оңбогондой өнүгүп баратат. Чат GPT жасалма интеллект күндөн күнгө өнүгүп атат. Мындай дүйнө, эл, адамдар өнүккөн эч нерсе эмес. Азыр эми бул мындай айтканда, жасалма интеллект бул бир робот да, мындай денеге ээ болбогон, бирок акыл эске ээ болгон бир робот да. Биздин ноутбугубуздун, компьютерибиздин керек болсо азыр машинелерибиздин ичиндеги жайгаштырылып койгон бир робот. Мисалы, машинеге отуруп туруп азыр эмне кылып атат? Жанагы Илон Маск жакында көрдүңүздөр го, роботторду
чыгарды. Адамдарды тейлеп кызмат кыла турган. Ошол эле учурда айдоочусу жок таксилерди чыгарбадыбы. Отурасыз, таксиге отуруп туруп, бара турган жериңизди так айтасыз, ал жеткирип коет. Элестетсеңиз, айдоочусу жок. Мына ошонун ичинде дагы ошол жасалма интеллект, жасалма акыл иш алып барып жатат. Ошол эле учурда ошол Gemini деген жасалма AI деп коет. Artificial Intelligence деген англис тилиндеги сөздөн кыскартылган. Көп тилдүүлүк бул Gemini AI-да дагы бир топ тилдер камтылган. Кыргызча дагы жазып калды, бирок мунун кыргызчасы GPT-ге жетпей атат. Бир аз слабыйраак болуп атат. Бул деле ошол код жазуу, анан чыгармачылык, айрыкча баягы кичирээк класстардын окуучулары үчүн мындай бир жеңилирээк тилдеги чыгармачылык тексттерди жаздыруу боюнча бул дагы абдан бир өнөр өркүндөп баратат да күндөн күнгөчү. Анан эки аябай жакшы нерсе бар. Могул өткөндөгү мастер классты өткөндөн кийин дагы бир кесиптешибиз жазыптыр. Мен бир жолу ошол слайдты жасагандан кийин экинчисин дагы жасай албай атам деп. Бирок ошол такыр мындай убактым болбой койду көрсөтүп берип койгонго. Кудай буюрса, балким ошол курстун алкагында муну көрсөтүп беребиз. Мына Gamma AI деген бар, баарыңыздар эле билесиздер. Анан Best PPT деген эки негизи булар да көбөйүп баратат, бирок биз мүмкүн болушунча эң жакшы экөөнү тандадык. Анан биринчи буларга ошол презентация жасатыш үчүн теманы тандайсыз. Презентацияңыздын темасын тандап, Gamma AI аркылуу мазмунун түзүп аласыз. Же болбосо ошо 5 PPT менен түзүп аласыз. Анан дизайнын өзгөртүп, каалагандай кылып, жана подтемаларын дагы өзгөртүп, презентацияңызды дагы да кооз, укмуштуудай кылсаңыз болот. Анан сүрөттөр менен иштөөдө могу Леонардо деген жасалма акыл бар, жасалма интеллект. Сүрөттөрдү жасайт, өзгөртөт, бириктирет, бир канча сүрөттү алып ушуну бириктирип бер десе, же болбосо мисалы баягы ала тоону сүрөттөп, бир тоо ташты. Эми негизи ушу Леонардо мындай кишинин, адамдын сүрөтүн жасоодо мындай өтө жакшы болбойт экен. Кичине катачылыктар көбүрөөк, бирок муну деле жасап атат да. Эми бирок мен баягы мындай адамдын сүрөтүн кичине баягы кол бутун 6-7 бармак кылып ийсе, ушундай көз башы кыйшайып кетсе, мындай кыжаалат болуп кетем. Начар кылып кой депчи. Ошого мен муну менен мисалы бир чакан шаарчанын же айылдын же бир тоонун, ала тоонун сүрөтүн жанында уй торпогу менен, эшек аты менен жасап бер десем, ошолорду сонун кылып жасап берип атат да. Анан ошол эле учурда Хейген деген бул видео жасоочу нерсе бар, жанагы башка бир мисалы аватар деп коет эмеспи, тиги Трамптын сүрөтүн алып туруп, анан ага кыргызча тексттерди берип, Трамптты кыргызча сүйлөтүп койсо болот да. Өткөндө ошондой кылып чыгарып коеюн деп даярдап аттым эле, буюрса дагы аны да чыгарам. Тиги башка адамдар ошол Турат агайдын курсуна жазылгыла деп мындай сүйлөйт да. Анан кээ бирөө ишенет экен, потом ошогочу мына жасалма интеллекттен кабары жок да. Анан башка бирөөнүн ошентип сүйлөгөнүн, тиги Путиндин кыргызча сүйлөгөнүн баягы чыгарып коюшуптур. Жанагы неме эмнеден, тиги бирдеме банктан кредит алгыла депчи. Анан десе, мына Путин өзү айтыптыр го дейт да. Айланайын, Путин кыргызча билбейт, ал билсе деле антип сүйлөбөйт да. Себеби ал өзү бир чоң элдин, бир чоң мамлекеттин президенти болуп турса, анан ал келип кыргызча сүйлөйт беле, ушул банктан кредит алгыла депчи. Кичине мындай ой жүгүртпөй, ушундай баягы жасалма интеллекттерди, жасалма акылдарды жакшы билбегендиктен алданып калган да учурлар болуп атат да. Айрыкча мына мошенниктер ушул нерселерди аябай колдонуп кетип атат. Эми карасаңыз, мындай жакшы адамдар
жакшынакай эле жашап атса, ошол мындай ниети жаман адамдар дагы муну билип алып, колдонуп элдерди алдаууга пайдаланып атат да. Анан кечирип коюңуздар, эми мен дагы жанагы англисче сүйлөгөн видеомду чыгарбадым беле. Мына ошол Хейген менен жасагам негизи анычы. Мен кыргызча эле сүйлөгөм, ал ошол Инстаграм баракчабызда эле бир 2-3 видео мурда бар. Ал жерде кыргызча сүйлөгөм. Ошол эле видеону бул жерге салып койсом, ал англисче которуп берип койду да. И баягы англисчесин уксам, мен анчалык тез сүйлөй албайм эми. Анчалык мындай сөз байлыгым жок да, анчалык англисчем жок. Бирок тигил тим эле ошол менин айткан оюмду бузбай, тим эле туура так айтып, өзүм англисче сүйлөп аткандай кылып, жакшынакай кылып чыгарып коюптур. Ошого дагы мындай бир топ кишилер ишенип алыптыр. Алдына жазып атат: агай, сиздин англис тилиңиз сонун болуп калган турбайбы?" депчи. Бул ошол жасалма интеллекттердин жардамы менен болуп атат да. Анан ошол видео чыккандан кийин бир кесиптешимдин сөзүн угуп калдым. Казакстандык бир жана коуч, тренер дегендер бар го, ошондойлордун бирөө айтып атат имиш: Кудай буюрса деп, мен ушул бүт дүйнө боюнча ошол сабактарымды, тренерлик сабактарымды дүйнөнүн 70 тилине которуп туруп анан таратаман. Бүт дүйнө менин сабактарымды көрөт дегендей бир жакшы мындай мотивациясы бар экен да. Урматтуу кесиптештер, карасаңыздар, мындай ниетти жакшы коюп, пейилди жакшы коюп, мен да ушундай аракет кылайын, үйрөнөйүн, аны пайдаланайын, элдер пайдасын көрсүн, окуучуларыма пайдасы тийсин. Биздин өлкөдөн мындай билимдүү, илимдүү, ошо билимге жүткүнгөн, өсүп өнүгөйүн деген балдарды тарбиялайын деген жакшы ниетибиз болсо, анда урматтуу кесиптештер, ошол нерселерди мындай жакшы колдонуп, үйрөнүп аракет кылалы. Анан курстун уюштурулушу ошол башында негизи ушул киришүүлөр болуп, жасалма интеллекттер тууралуу, алардын тарыхы, ал булар жөнүндө кыскача айтып өтөбүз, бирок практикалык сабактарга көбүрөөк басым жасайбыз. Анан сиздерге жана айткандай өзүңүздөрдүн проекттерди, эми проекттер деп койдук, бул баягы сабактарыңыздарды даярдатабыз да. Өзүңүз темаңызды табасыз, өзүңүз жасайсыз. Өзүңүз бир текст жасатып, ал текстке тест түзүп, анан окуучулардын буларды колдонуу менен окуучулардын ошол жасалма интеллектти канчалык колдонуп сиздерди мындай алдап атканын, алдабай атканын дагы жакшы сезип үйрөнүп каласыз да. Анан мына күтүлгөн натыйжалар дедик, ошол жаңы жөндөмдүүлүктөрдү өнүктүрүп чыгасыздар, Кудай буюрса. Жасалма интеллектти колдонуп каласыздар. Жаңы өзүңүздөрдүн долбоорлорду, сабактарды, план, проекттериңиздерди иштеп чыгып, анан эми Кудай буюрса мындай жасалма интеллект адиси болуп дегендей, балким мындай жакшы үйрөнүп алсаңыздар, ошол өзүңүздөрдүн чөйрөдөгү, мектептеги кесиптештерге үйрөтүп, жанагы окуучулар дагы муну только эле ушул баягы өзүнүн арам оюн ишке ашырыш үчүн колдонбой, сабагына кантип пайдалуу кылып колдонот, мына ошолор боюнча кеп кеңештерди бересиздер. Ай балам, мына чат GPTни колдонуп атыптырсың туура, бирок аны мындай туура колдонолу келгиле депчи. Анан дагы бир нерсени өткөндө дагы айттым эле, азыр дагы айтып коеюн. Бул жасалма интеллекттер 100% туура маалыматты бербейт. Айрыкча, мисалы, Чыңгыз Айтматовдун качан каякта туулгандыгы жөнүндө маалымат окуучуларга берем, ушуну окутам десеңиздер, мындай фактылык маалыматтарды чат GPTден сурабаган жакшыраак. Анткени бул эгер билбеген жери болсо урдуруп кое берет да. Урдуруп кое берет. Азыр мына ошол нерсени дагы карап көрсөк болот. Же болбосо мындай андан алган маалыматтарды кайра бир сыйра тактап койгон жакшыраак. Мисалы, окуучулар сиздерди ошентип алдап кетиши мүмкүн. Жөн эле урдуруп элечи. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат, урматтуу кесиптештер. Бул ушул слайдка эле эми ошо кичине практикалык нерселерге өтөлү, ошону көрсөтүп берейин. Чат
gpt.com деген эле сайтка киребиз. Анан могул жерде мунун версиялары бар. Эми көбүрөөк колдонуп, аябай жакшы кетип атсаңыздар, могу перейти на десеңиздер, мына $20 ар айда ошол айлыгыңыздардан ушуга берип колдонсоңуздар болот. Бирок мына байкап атасыздар, мен ваш текущий план дейт. Меники $0. Мен мындай азырынча буга акча төлөбөй элем. Бирок менин иштериме жардамы тийип атат. Мага мындай пайдасы тийип атат. Эми мындай кылалы. Менин досум Элдияр Садыбакасов тууралуу эмне айта аласың десем, бул негизи менин досумдун классташым тууралуу так маалыматты билбейт. Бирок карасаңыздар, мунун баягы жаман бир жагы, бул минтип айтып атат да мага: Элдияр Садыбакасов дейт, Кыргызстандын саясатчысы жана коомдук ишмери дейт. Ал билим берүү жана маалыматтык технологиялар жаатында бир топ иштерди аткарып келген дейт. 2021 жылы Кыргызстандын жогорку кеңешине депутат болуп шайланган Элдияр Садыбакасов ошондой эле жаштардын жана билим берүү тармагынын өнүгүшүнө өзгөчө көңүл бурган саясатчы катары таанымал дейт да. Ой, бул алдап атат. Мен классташым сурап атам да, бул балким мисалы келгиле ушуну мындай Google'дан издеп көрөлү да. Э? Элдияр Садыбакасов деп Google'дан издесек, бизде ошондой саясатчы барбы? ИПлар, башка нерселер, мындай инстаграмдары чыгып атат, бирок андай саясатчы жөнүндө сөз болгон жок да. Бул чат GPT ушуну эми мынтип көрөлү да, урматтуу кесиптештер. Э, Бул Элдияр менин классташым, андай белгилүү саясатчы эмес, жалган болуп калды го десем, эмне дейт экен? Кечирип коюңуз дейт да, карасаң. Маалымат туура эмес болуп калыптыр. Эгер классташыңыз Элдияр Садыбакасов тууралуу башка конкреттүү маалымат керек болсо айтып берсеңиз, жардам берүүгө даярмын дейт да. Жана эле ушинтпейби да? Бул мынакей ушул жасалма интеллекттерди колдонууда муну маалымат алуу үчүн эмес, мындай жаңы бир нерселерди иштеп чыгуу үчүн, булаандоо үчүн пайдалансак жакшы болот, урматтуу кесиптештер. Келиңиздер, мындай кылалы. Бүгүн мисалы э, класстар үчүн, бешинчи класстар үчүн мекенди сүйүү ыймандан деген темада канча бир 500 сөздүн тегерегинде эмне дейбиз, дилбаян жазып берчи дейли. Дилбаян жазып берчи дедим. Десем, мекенди сүйүү ыймандан дейт. Баштады бул, жазып атат. Караңыздар. Бул 500 сөздүн тегерегиндеги дилбаян примерно баягы А4 менен ошо 2 А4 болуп калат да. Бул жерде мына ыйман темасы кетип аткан үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам деп мындай диний нерселерди дагы аралаштырып койду да. Анан эми кээде мындай да, мектепте диний темаларды же диний нерселерди ачык мындай өтүүгө балким уруксат болбой калышы мүмкүн. Ошондой учурларда муну кайра ушул жерин оңдоп бер, дагы кичине мындай жеңилирээк кылып бер десең дагы болот да. Мынакей караңыздар. Бул могул жерде келдик, копировать дегенди алдык. Эми бул жерге келип туруп Wordко салабыз. Wordко салдык. Мекенди сүйүү ыймандан дедик. Мынакей Wordко салсак бир беттен ашыптыр. Эми могул 12
размери жакшы эле. Анан муну да өзүбүз кооздоп бир сыйра окуп көрүп дегендейчи. Эми келиңиздер. Ушул эле текстти алабыз да биз бүгүн өткөндө сиздерге көрсөтүп бербеген, бирок бизде планыбызда болгон бир дагы бир жасалма акыл бар. Куиз гекко деген бар. Куиз гекко бул бизге ошол даяр бир тексттин негизинде тест түзүп бере турган жасалма акыл да, урматтуу кесиптештер. Тест түзүүнү көрсөтүп берейин деп атам. Мындай кылалы. Бизде дагы бирөө бар. Gemini бар. э, Мына кадимки эле Gemini бар. Анан Gemini'ге келдик. Анан ушул текстти салып туруп, так, муну биздин текстибиз. Муну копировать этип алып, анан Gemini'ге келебиз да муну салабыз. Бул мындай кылып алат экен. Анан сурап атам. М, Салам Gemini дейм. Салам Gemini. Э, Мага ушул тексттин алкагында м, 5-класстар үчүн 10 суроодон турган 4 варианты бар. Бир варианты туура, бир варианты туура, 3 варианты ката болгон, туурасынын туура вариантын алдына өзүнчө дагы туура деп белгилеп тест түзүп берчи деп атам да. Бул жерде ушул жасалма акыл менен мындай иштешүүдө, жасалма акыл менен сүйлөшүүдө, урматтуу кесиптештер, мындай жөн эле тест түзүп берип койчу дебей, ушуну IT тилинде, биздин мындай программисттерде промпт инжиниринг деп коет да. Промпт деген ушул текстти жазуу, текст киргизүү, инжиниринг ошол текст жазуу инженериясы да. Бул дагы өзүнчө бир тармак болуп, бул дагы бир өзүнчө кесип болуп баратат. Урматтуу кесиптештер, мына ушул промпт жазууда, текст жазууда мындан ары ошол кээде промпт деп колдонуп туралы. Себеби биз дагы баягы дүйнөдөгү билимдерден, илимдерден арта калбай ошо промпт деп эле айта берели. Промптту жазууда мүмкүн болушунча жасалма акылга кылдат деталдуу бергенге аракет кылышыбыз керек. Антпесе бул мындай өзү урдуруп кое берет да. Мисалы тест түзүп берчи десек, тест түзүп коюшу мүмкүн. Туура варианттарын бербей койсо, анан жүрөбүз да кайра өзүбүз мунун кайсынысы туура эле деп текст окуп, эмне кылып, анан мынакей десек, бул Gemini шүмшүк. Жакшы. Бул дагы дароо кыргызча түздү. Кээде бул орусча түзүп коет да. Анан орусча түзүп койгондо мен капа болом. Мунун болбой калды го. Дос, бул эмнең депчи. Э, Жакшы, муну баалап койдук. Анан эмне кылабыз? Могул жерде мына Gemini'ники тиги чат GPT'ден айырмаланып, мына чат GPT'нин могул жерде копировать дегени турса, Gemini'нин могул жеринде чыгат экен да, мынакей. Еще деген жерде скопировать дейт. Алабыз дагы анан өзүбүздүн эле кадимкидей эле Wordко коюп, бир нерсе кылып, анан кагазга чыгарып окуучуларга берсек болот. Мынакей кара. Мекенди сүйүү дейт. 5-класс үчүн нускамалар. Ар бир суроону кылдат окуп чыгып, эң туура деп эсептеген жообун белгиле дейт. Биринчи суроо: мекенди сүйүү деген эмне? Өзүңдүн үйүңдү жакшы көрүү, башка өлкөлөргө саякаттоо, ата-бабаларыбыздын тарыхы, маданияты жана жаратылышы менен бекем байланышкан сезим, өзүңдүн досторуң менен ойноо дейт да. Анан буларды мындай балким варианттарды мынтип тууралаштырып алсак дагы болот. Бирок мына
туура жообун караңыздар, могунуку узун болуп калыптыр, жеңил. Муну оңой эле билип алса болот. Туура жооп биякта В деп турат. Анан кийинкиси мекенди сүйүү кайдан башталат дейт. Мектепте мугалимдерден, достордон, үй бүлөдө алган тарбиядан, китептерден окугандан дейт. Мынакей сүйлөмдү түзүүдө дагы кичине мындай эмнелер болуп атат. Э, Китептерди китептерден окугандан кичине могу дан мүчөсү эки жолу келип, ушундай кичинекей мындай грамматикалык немелерди, каталарды кетирип коет. Ошолорго көңүл буруш керек. Муну алып эле ушул бойдон бере бербеш керек. Мына министрликке барганда дагы ошол министрдин жардамчысы агайлардан бирөө ушуну айтып калды. Муну мугалимдер үйрөнүп алып, анан баягы акыл эсин өнүктүрбөй эле тескерисинче жалкоо болуп да кетпейби деген бир коркунучту да айтты да. Негизи ал дагы бир мындай туура вариант да. Мындай жөн эле баягы урду сокту эмес, мүмкүн болушунча баягы мындай пайдалуу болсун, мындай дагы башка нерселерди окуганга, жакшыраак сабак өткөнгө убактым кенен болсун деп жасалма интеллектти колдонсок деп атам да. Баягы ниетибизге, пейилибизге жараша анан жакшылыктар болот да. Ушул эле ушул эле текстти, азыр биз көчүрүп алган текстти эмне кылалы? Муну кайрадан алып туруп, могул куиз геко деген жерге келели дагы, generate дейли. Generate десек, текст дейбиз, мына language кыргыз дейт. Уже эле бияктан чыгып калыптыр. Мына кыргыз тили бар. Мурда жок болчу, биз казакчаны коюп алып анан кылып атат элек. Э, Уже кыргыз тили болуп калыптыр. Демек бул биз үчүн абдан жакшы. Анан бул жери ушундай эле болот. Анан текстти беребиз. Патриоттуулугубузду көрсөтөт дегенге чейин келди мына биздин. Жакшы жери мынакей карап туруңуздар. Могул жерде мына канча сөз, канча символдон болуш керек экени көрсөтүп атат. 5000 символ дейт да. Азыр бизде ушу 500гө жакын сөз 2823 символдон турат экен да. Анан могул жерде show advanced options деген бар. Ушул жерге кирип мына жеңилирээк болсун. Себеби 5-класска да могул суроолордун жообу канча болсун дегенде авто деп коюптур. Ошону биз бул жерден мындай оңдоп алалы. 5 эле болуп турсун пока. Себеби 10 кылса болот экен. Уже 15 тест болсун десеңиз, анда акча төлөшүңүз керек болот да. Paid деп турбайбы, төлөнөт да. 5 болсун пока. Анан эмне кылалы? Могул жерде шарттары жазылып турат. Эмне кылыш керек экен? Generate and share quizzes, flashcards, notes, podcasts, more bir нәрсе, add your content, play, share, track your progress. Ушундай трек жазылып турат. Биякта subject дегендери буларды дагы жасалса болот. Анан пока биз мына text деген жерден уланта берели. Generate дегенди басабыз. Generate дегенди бассак, урматтуу кесиптештер, мына караңыздар. Analyzing your text дейт да. Мынакей. Бул жанагыга караганда да мына finished деген бүттү деген сөз. Жанагыдан могул Gemini'ден бул мындай дагы жакшыраак кылып. Анткени муну дагы нерселери бар. Ошол ноутбук деле көтөрүп барып ушундай кылып тест менен окуучуларга сабак өтүү мындай дагы да кооз да, туурабы, урматтуу кесиптештер? Мындай окуучуңуз вау дейт да, биздин агай кыйын, биздин эже кыйын дейт да. Ушул жакшы бир нерселерди кылып, окуучуларыма пайдалуу болсо экен деген бир жакшы ниеттер менен кылсак сонун болот. Анан мынакей мекенди сүйүүнүн негизинде кандай сезимдер жатат дейт. Байланыш, тарбия, улуу сезимдер, тилек, ынтымак, улуулук, күч-кубат, тактылык дейт. Муну оңдоп койсо болот. Мисалы, мына жерден
ручканы басып муну тактылык деген эмне? Муну тактык го дейм менимче, бул тактык окшойт. Анан оңдоп туруп кайра сейфтеп койсо болот. Жарып чыгуу, уят, улантуу дейт. Ушинтип мындай кылат да. Анан мунун show answers дегени бар да, мындай окуучулар иштегенден кийин жоопторун көрөйүн десең мына мынтет. Байланыш, тарбия, улуу сезимдер дейт. Мекенди сүйүү адамдардын ата бабаларынын тарыхы, маданияты жана жаратылышы менен байланышта деп ага кайра түшүндүрмөсүн да берип атат да. Кайра мынтип hide answers деп койсо болот. Баарынын жоопторун көрүп алса болот да. Мындай кылыпчы. И аларга түшүндүрмөлөрүн да окуп. Урматтуу кесиптештер, э, жеке мага койсоңуздар мен аңатыкча деле сүйлөй берем. Динара эжей, мен сөздүн кезегин, микрофонду сизге берейин. Урматтуу кесиптештер, пайдалуу болду деп ойлойм. Жеке мага суроолоруңуздар болсо, берсеңиздер болот. Булардын баарын негизи биз ошол курста мындай деталдуу кылып ар бириңиздерге жасатып көрсөтүп үйрөтөбүз. Эми бул өзү бир 2 апталык курс болсо, анан бул жерде мен бир сабакта баарын үйрөтүп жетише албайм да. Ошого азыр ушул жерден токтоп турайын. Бирок мындай нерсе бар, урматтуу кесиптештер. Өзүңүздөр жакшы билесиздер да, бул баягы эптеп эле курсту реклама кылып, анан сиздерди курска баягы алдап келип эле жаздыруу эмес. Эгер бул нерселер бекер нерселер да, ита келе жатпайбы ушул жердечи, көрсөтүп берип атпайбызбы? Мындай кичине шыгы бар мугалимдер, анча мынча англисче билгендер, ошол ноутбукту мындай колдонуп жүргөндөр өздөрү эле жасай берсе болот, алар курска жазылышы шарт деле эмес. Бирок жок, мен ушу үйрөнүп алайын, бир устат керек, ушул бала кичине үйрөтөт окшойт деп бизге ишеним арткандар курска жазылып алса, сөзсүз пайдасы тиет да. Мындай мен баягы ушу жан дилим менен ушу пайдалуу болсо экен деп мындай берилип үйрөткөнгө абдан аракетимди талаалатымды кылам. Анан Динара эжей, сизге чоң рахмат ошо бүгүнкү ушундай сонун бир нерсени уюштуруп бергениңизге. Өзүм педагог болгон үчүн баары бир анан мына жалаң педагогдор отурат деген ишеним менен сүйлөгөн үчүн аябай баягы эмоция менен толкунданып, сүйүнүп сүйлөдүм да. Анткени кесиптештеримди аябай жакшы көрөм. Анткени ошол мугалимдер бар болгон үчүн, мугалимдер окуучуларга чын пейили менен билимин берип, аларды окутуп атканы үчүн өлкөбүз ар күнү өнүгүүнүн алдында болуп атат. Бүгүн ошо ким өлкөбүздө кыйын болсо, депутаты, министри, инженери, программисти ким кыйын болсо, ошолорду мына ушул жерде отурган педагогдор окутуп чыгарган. Муну унутпаш керек. Анан ошол эле учурда ушул педагогдор дагы мен кыйын экенмин деп эле баарын жыйыштырып койбой, ар күнү өзүн өнүктүрүшү керек. Ар күнү өзүн өнүктүрүшү керек. Антпесе замандан артта калып, бардык нерседен артта калып, өзүнүн кадырын, баркын бир күнү кантип билбей жоготуп койгонун сезбей калат да. Бул мугалимдик деген улуу кесипти, кадыр баркты Кудай буюрса муну жоготпой ошол өмүр бою сактап калышыбыз керек. Анын үчүн өзүбүздү өнүктүрөлү. Ошол сөз сизде. Мен жалпы элдин үнүн ачып коеюнбу же ушундай эле ыңгайлуу? Улам кол көтөрсө? Эгер сиз бул жакта болуп турсаңыз, анда Жок, мен чыгып атам, анда үндөрүн ачып кое берейин. макул, Мгм. каалоочулар сүйлөп турса болот. Анан чоң Азыр рахмат агай сиздин сизге. үнүңүз да өчөт. Сиздин үнүңүз өчүп калды. Кайра ачып алыңыз. Агай чоң рахмат. Ушунчалык агайдын айтып бергени, мен деле өзүм ушул IT тармагында канча убакыттан бери жүрсөм деле, мисалы агайдын сабактарын уккандан такыр тажабайм да. Азыр ушул эле чачып менен кандай темаларды тандап, ошону баягы промпторду бергени, баардыгы аябай кызыктуу.
Мисалы бул жерде кызыктуу суроо бар экен да агай. Мугалим AI сайты жөнүндө эмне айтып кетесиздер дейби. Сайты жөнүндө айтыңызчы дейт да. Негизи андай платформалар бизде көп да. Анан дагы кээ бир адамдар бизге мисалы жазып жатат. Башкалар деген мисалы бекер деле окуп жатат, интернетте бар деле бул нерсе депчи. Ушундай суроолор келип атат да, арзаныраак окуп жатат дегендей ар кандай сүйлөмөлөр бар да. Мисалы эгер сиздер кааласаңыздар, бул нерсе агай айткандай баардыгы эле бекер эле жатат интернеттечи. Окуйм десеңиздер, буну окуш деле оңой. Анан мисалы биз IT тармагында ушул ментор деген тема бар да. Бул ментор деген ким? Ментор деген ошол өзү ушул тармакта аябай жакшы окуп топтоп, анан ошол болгон опытын, болгон инструменттерин өзүнөн кийинки адамдарга баягы басып өткөн жолун жеңилирээк кылып берип, анан дайыма ошол колдоо көрсөтүп, анан кийин сөзсүз түрдө ошолорду бир результатка чыгарган адам бул ментор деп эсептелинет да. Анан биз ошол подход менен бул курска карап жатабыз да. Бул курсту уюштурганыбыздын себеби да ошол жөн эле мисалы мугалимдерди курска жаздырып келип эле анан акча алып эле отуралы деген максат жок бул жердечи. Ошо чындыгында ушул агайдын ниетинде ушул мугалимдерибиздин, анткени биз ушу министерствого да барып келдик. Министерствода ушул суроолор аябай көтөрүлдү. Агай айткандай, силер биз жасай турган нерсени жасап атасыңар депчи. Бирок биз дагы бул жакта карап, мисалы агай чыдай алган жок. Ушул идея агайдын идеясы болду да. Ушинтип мугалимдерди өнүктүрөлү, окуталы. Анткени ушинтип көп суроолор болуп жатат. Ошол чат GPT жок эле кылып салса болмок деген кээ бир адамдардын, мугалимдердин сөзү да болуп жатат депчи. Ошондуктан бул жерде ар ким өзүнүн тандоосу. Эгер ментор менен окуп, ушул жерден билимди баягы алган билимди практикада толук кандуу 100% кылып же 200% кылып колдоном десеңиздер, анда биздин курстун эшиги сиздер үчүн ачык да. Анан Динара, сөзүңө ага, ыралчы. мгм, Мен дагы бир нерсени кошумчалап коеюн. Ушул сурап аткан жасалма интеллекттердин ссылкаларынын баардыгын эртең ушул видео ютубка чыкканда ошонун алдына тиркеп коем. мгм, Буга чейинки видеодо деле бар ссылкалар. Баары бекер. Ооба. Мен өзүм үйрөнүп алам дегендер ошол ссылканын ар бирин бирден басып көрүп эле үйрөнсө болот. Албетте. Болгону бул ошол курста дагы ушундай артыкчылыктар бар. Мүмкүн болушунча баягы жан дилибиз менен күйүп бышып сиздерди үйрөтөлү деген аракетти кылабыз. Анан мага уруксат бериңиздер, сиздер сөздү уланта бериңиздер. Баарыңыздарга ийгилик, урматтуу кесиптештер. Кудай буюрса өзүбүздү өнүктүрөлү, өлкөнүн өнүгүүсүнө бирге салым кошолу. мгм. Ал эми Турат агай чыгып кетип жатат. Калганыңыздар ошо курс тууралуу дагы толугураак маалыматты берип коеюн. Бул жерде суроолоруңуздарга да жооп берейин. Кызыктуу болсо ошо аягына чейин отуруп туруңуздар. Анан чатка суроолорду жаза берсеңиздер болот. Сертификат жөнүндө сөздөр болуп атат бул жакта, Азыр ошолордун баардыгына жооп берип кетем. Курстун максатын түшүндүңүздөр окшойт баарыңыздар эле. Эмне үчүн биз бул курсту өткөргөнү жатабыз, уюштурганын жатабыз, ошол эле билим деңгээлин жогорулаталы, жасалма интеллектти жакшылап баарыбыз колдонолу, үйрөнөлү, заманбап мугалим бололу, сабактарыбызды агай жаңы эле көрсөтүп кеткендей креативдүү кылып, укмуш сонун нерселер менен окуучулардын көңүлүн буруп дегендей. Анткени билесиздер, канчалык биз ошол окуучуларга көңүл буруп өзүбүз өнүккөн болсок, ошончолук биздин келечекте балдарыбыз ошондой өнүгөт да. Так. Менин экраным сиздерге көрүнүп атабы же көрүнбөй атабы? Көрүнүп атат. Ага, Өзүңүз көрүнүп. Так, өзүм көрүнбөй жатамбы? Эми ачылды экран. Ошонун үчтө экран жок. Так, эми сиздерге баары көрүнүп атат, Ошол курстун максатынан курстан кийин сиздер ошол буюрса ошол менторлорубуздун жардамы менен, агайдын жардамы менен сиздерге ошол ар нерсени бирден чайнап берип, бул жерде суроо болуп атат, мисалы мугалим AI сайты жөнүндө айтып бересиздер депчи. Биз деле бул платформанын бар экенин билебиз. Мисалы ал жакта өздөрүнүн тарифтери ичине кирип карап көрсөңүздөр деле болот да. Ал жакта өздөрүнүн тарифтери бар. 1 айлык тариф, 3 айлык тариф, ал жака деле акча төлөп, сиздер анан ошол инструменттерди ала аласыздар да. Өз алдынча окуп дегендейчи. Бирок ал жерде ошо ментор жок да, сиздерди
сабакка мындай живой сабакта отуруп алып ар бир сурооңузга жооп бере турган, бирок ошол бардык инструменттер ошол жакта окуп кирип жазып эме кылып алсаңыздар болот да. Ошондой сыяктуу негизи платформалар аябагандай көп да. Анан кийин ушу именно биздин курста сиздерде ошол менторлордун колдоосу, менторлор сиздерди баягы практика жагынан жакшы бир деңгээлге жеткирүүсү болуп жатат да курсубуздун артыкчылыгы. Мына креативдүү жана өзгөчө форматта сабак өтөсүздөр, жасалма интеллект менен оңой тил табышып, мыкты өздөштүрүп аласыз. Бул деген ошол сиз деген жакшы баягы суроолорду жазып бере албай, жакшы ойдогудай да колдоно албай жаткан болсоңуз, ага жаңы көргөзгөндөй промпторду сонун деңгээлде суроону да так, четко ар бир жерин прописывать этип жакшы кылып эми түзсөк, ошончолук бизге жакшы кайра эме берет да, контент чыгарып берет да. ChatGPT ал анткени ал акылдуу, жасалма интеллект болгону менен анын акылы бар, бардык информацияны анализдейт. Ошондуктан биздин кандай запрос жөнөткөнүбүзгө жараша ал дагы ошондой, мисалы кыска эки сүйлөмө, бир эле эме бир теманы эки сөз менен эле жазып койсоң, ошондой эле маалымат берип коет. Эгер теманы ачып кененинен сурасаң, ошондой кылып кайра сонун кылып маалымат чыгарып берет да. Анан сертификат тууралуу сөз болду. Ошо Билим берүү министрлигинен тастыкталган сертификатка ээ болосуз. Бул жерде биз азырынча 36 сааттык сертификат берип жатабыз. Анан буйруса, эгерде курсубузду ошо кызыккандар көп болуп, компьютерная грамотность боюнча да бизде кичине аксагандар да бар да. Эгерде компьютер сабаттуулукту да кошуп кийинкилеринде биз ушу 72 сааттык сертификат мугалимдер үчүн аябай мындай баалуу экенин биз билип атабыз. Ошондуктан азырынча ошо 36 сааттык сертификат менен беребиз. Биринчи потоктун программасы анткени ошондой болуп түзүлүп калган, 2 жумага. Андан кийин дагы окуйм дегендер болсо, ошо 72 сааттык сертификат бергенге буюрса аракет кылабыз да. Анан курстун программасын кыскача айтып кетейин бул жерде. Биринчи сабакта сиздер ушул эле агай көрсөткөн интеллекттин баардык жактарынан ChatGPT'ден баштап башка нерселердин баарын көрүп түшүнүп аласыздар. Экинчи сабакта жасалма интеллектти колдонуу, ыкмалары, үчүнчү сабак жасалма интеллект менен интерактивдүү сабак өтүү, ошол эле практикалары дайыма болуп турат. Жасалма интеллект менен презентация даярдоо, практика. Бешинчи сабак ушул эле мисалы AI презентациялар түзгөндү үйрөнсөк, андан кийин уже тест түзгөндү үйрөнөбүз дегендейчи. Тесттин түзүүнүн негиздери, ал жакта тест түзүүндө кыргызча тили менен дагы жасалма интеллекттин иштешинде көп майда эмелери бар да. Google переводчиктер же болбосо Google платформалары, ар кандай транслейторлор, ошолорду колдонуп, именно кыргыз тилинде дагы колдонсокпу, же англис тилинде, же орус тилинде кандай кылып туура колдонсок болот дегендей өзүнүн ичинде баягы 2 сааттын ичинде чоң нерселерди обширно камтып кетет да, сабактачы. Мисалы 2 саат теория болсо, сиздерге кайра дагы 2 саат анын практикасы болот дегендей. Анан жасалма интеллектте ошо сабакка келген стратегиялары. Анан сиздерге бир акыркы сабактары бул жыйынтыктоо жана практикалык сынак болот да. Ар бириңиздер өзүңүздөр ушинтип слайд жасайсыздарбы, тест түзөсүздөрбү, айтор негизи жасалма интеллектти толугу менен колдонуп үйрөнгөнгө чейинки деңгээлде жетсеңиздер, бул дагы болсо жакшы көрсөткүчтөр болот да. Анан кийин биз дагы жөн койбой бонус сабактарды киргиздик. Бул жакта ошол эле промптторду туура жазып, так результат алуу, жасалма интеллектти колдонуп каалагандай сүрөт же тексттерди туура кылып чыгаруу. Анан менден дагы ошол бонус сабактар болот. Бул IT тармагына киришүү азыр бул жакта мугалимдерибиз да бар болуш керек. Балдарыңыздар ITге окуп же кызыгып, IT тармагы кайсыл жака баратат, кандай профессиялар актуалдуу, IT тармагына киришүүдө азыр эмнеден баштаса болот, же болбосо кээ бир мугалимдер бар, бизде информатика сабак берген, өздөрү дагы айтишник болсок же ошол IT тармагына өтсөк деген максаттары бар мугалимдер да бизге көп кайрылчу. Ошол тууралуу темаларды түшүндүрүп берем да. Негизи эле IT тармагы эмне, фронт-энд, бэк-энд, сайт жасоо, приложение жасоо деген, программисттер деген кимдер, азыр рынокто кандай абал, ошол сыяктуу нерселерди дагы силерге түшүндүрүп берем. Бул азыркы учурда эң актуалдуу темалардын бири. Анан soft skill сабактары боюнча дагы сабактар болот. Бул баягы коммуникация, менталдык, мугалим болгондон аябай биздин нервтерибиз көп кетет, өзүңүздөр билесиздер. Ошол менталдык жактан өзүбүздү дагы кантип баягы менталдык адам өзү
100% толуп турбаса, ошол эле окуучуларга болобу, башка адамдарга болобу биз позитив таптып алышыбыз бул аябай кыйын да. Ошондуктан ушу менталдык негизи здоровье деп коет же менталдык ден соолугубузду да карашыбыз керек, физикалык эле эмес. Ошол сыяктуу дагы сабактарды өтүп беребиз буюрса. Андан кийин курстун узактыгы бул 2 жума, жумасына 5 жолу 2 сааттан болот. Ошо бонус сабактарды кошуп койгондо ушу 5 жолу сабак болот. Понедельниктен 5-чи күнгө чейин, дүйшөмбүдөн жума күнүнө чейин сиздер сабак өтөсүздөр. Анан кийин жанагындай дополнительный сабактарды дагы бир убактыраак коюп, силерге жараштыра өтүп бере беребиз. Сабак убактысы онлайн өлкөнүн каалаган жеринен сизде телефон, ноутбук болсо, интернет болсо кирип алып өтө бересиздер, окуй бересиздер. Сабактар жазылат, запистер сакталат. Анын баарын биз группага жөнөтөбүз. Бирөө уктап калган окшойт э. Бул жакта мен коңурук тарап атат го. Андан кийин сабактардын запистерин сиздерге жөнөтүп турабыз. Анан тапшырмалар дагы берилет сиздерге. Ошол тапшырмаларды аткарып, практика жүзүндө да өзүңүздөрү жакшылап сынап алсаңыздар болот. Аны биздин менторлорубуз текшерип, сиздерге кайра фидбек айтат да. Тапшырмаңыз бул жери туура эмес, мындай кылсаңыз дагы жакшыраак болмок деп поддержка берип турат сиздерге. Анан курс баасы боюнча суроолор. Ошо курс баасы азыркы учурда скидка менен ошол болгону 3000 сомго баалап жатабыз. Бул жерде чындыгында жакшы билимдерди ала аласыз деген ишеничтебиз. Анан сертификат дагы алып жатасыздар сиздер. Ошондуктан өзүңүздөрдүн өнүгүүңүздөргө мындай сумма биздин оюбузча бул жакшы эле сумма да. Ошол жалпысынан ушул биздин курс тууралуу маалымат ушундай болду. Анан курстун башталышы жөнүндө айтып кетели. Курс 4-ноябрда старт алат. Азыр бизге уже броньдор болуп, орундар топтолуп атат. Буюрса ошол 4-ноябрда группабыз, окуй турган группабыз старт алып, 1-потогубуз старт алат. Ага чейин орундарыңыздарды броньдоп, менеджерлериңиздерге байланышып, оплата кылып, чектериңиздерди жөнөтүп, биздин Instagram баракчадан карап турсаңыздар болот. Анан буюрса ушул 4-ноябрда курсубузду баштайбыз. Суроолор бар окшойт э чатта. Сертификатты айтып кеттим, 36 саат менен беребиз. Медицинага колдонсок болобу дейт. Негизи биз бул жакта берилген маалыматты бардык тармакта колдонсоңуз болот да. Бул нерсени үйрөнүп алсаңыз, кайсы тармакта болбоңуз, негизи эле жасалма интеллекти жакшы үйрөнүп алсаңыз, ал сиздин жумушуңузду алда канча жеңилдетет да. Ошондуктан медицинада колдонсоңуз болот, башка тармактарда дагы колдонсоңуздар болот да. Акайдын акыркы айткан сайты эмне деп аталат? Quest Gecko деп аталат. И сабактарда дагы бул сайт менен дагы толук кандуу иштешесиздер да. Ошондо курс качан башталат? Айтып кеттим, 4-ноябрь, баасы 3000 сом. Python программалоо тили боюнча курстар дейт. Python программалоо тили боюнча курстар бар. Аны интернеттен издеп көрсөңүздөр болот. Же болбосо менин жеке баракчама да кайрылсаңыздар, маалыматтар жөнөтүп берем. Бир сабакты толук көрсөтүп бере аласыздарбы дейт. Бунун баарын биз ошо курста көргөзөбүз, анткени бул жерде убакыт чектелүү. Биз ар бир сабакты толугу менен бул мастер-класста көрсөтүп отурсак 2 сааттан ашык убактыбыз кетет да. Ошондуктан курска катталган катышуучуларыбыз үчүн, мугалимдерибиз үчүн ошол ар бир сабак өзүнчө, мисалы QS тест түзүү боюнча биз өзүнчө бир сабакты аарнайбыз. Ал жакта бир эле ошол QS Gecko инструментин колдонбостон бир канча инструментти колдонууну үйрөтөбүз да. Ошол сабакты толугу менен аягына чыгарып, анан сиздердин практикаңыздарды дагы көрөбүз да. Ошондуктан бул жерде сиздерге ал курста бериле турган маалыматтын кичинеси эле берилди. Анан эгерде өзүнчө үйрөнүп алам десеңиз деле, агай айтты го, ссылкаларды мен жөнөтүп коем, запистин астына. Кааласаңыз өз алдынча үйрөнөм десеңиз деле, эмнеге болбосун, Так, суроолор барбы дагы? Эгер кааласаңыздар, микрофонуңуздарды күйгүзүп суроо берсеңиздер болот. Баары түшүнүктүү, Кутман кечиңиз менен жакшы маалымат алдым.
саламатсызбы? Саламатсызбы. Анан көбүнчө мына мен мед колледждеги сабак берем да, ошол Мгм. мед тармагына болот дедиңиздер. Бирок медайымдар укол сайганды, давление өлчөгөндү жасасак болот экен, Сиз сабак катарыбы? Ошо эбелерге көргөзгөнгөбү? Студенттериңизге Студенттерге көргөзгөнгөбү? бөлүнгөн. Сөзсүз түрдө сиз ал жерге мисалы ошол өзүңүз промпт деп атабыз го, запростторду туура жөнөтүү деп атабыз го. Ошол теманы эле, ошол теманын алкагында өзүңүз эми билесиз да, сиздин медициналык билимиңиз бар, кандай болгондо туурараак болот. Каалаган теманы жазсаңыз болот да бул жердечи. Сиз ошол укол саюу боюнча деле каалагандай презентация сүрөттөрү менен, видео роликтери менен, түшүндүрмөсү менен интеллекттен алып чыгып алсаңыз болот да. Ал ошол азыр биз көргөзгөн сыяктуу эле кылып наподобие, бирок сиздин биринчи суроолоруңуз медицинага тиешелүү, темаңыз ошол укол саюу же болбосо дарылоо, давленияны өлчөө, ошону майдалап чүйдөлөп туруп жакшылап берсеңиз, интеллект сизге сонун кылып туруп кайрадан ошол эле презентацияларды, бүгүн мисалы презентация боюнча көп эме болгон жок. Өткөн сабакта биз ошону көргөзүп бергенбиз, презентациялардын инструменттердин түрлөрү, кандай презентациялар чыгат, кандай болуп жасалат, алардын баары. Ошол улам ар бир биздин негизи курста ошондой да, ар бир сабагыбыз, ар бир кирген сабакта сиздер ар бир темага көбүнчө басым жасап, ошол боюнча практика кыласыздар да. Ошондуктан бул жерде студенттерге маалымат үчүн дагы, окуучулар үчүн да аябай ушул фокус ошол жакта да, ошол окутуу тармагында биз мугалимдерге ушу окутуу тармагында жакшы жасалма интеллектти колдоно алышыбыз керек дегимчи. Слайд жасай турган программанын аты өткөнкү видеодо бар. Gamma AI дегенди колдонсоңуздар болот, же болбосо Best PPT деген бар. Өткөн сабактын видеосун көрсөңүздөр болот. Биз группага жөнөткөнбүз. Ошону кайра жөнөтүп кое аласыздарбы? Мен өткөн сабакка кире албай калдым эле. Хорошо, анда дублировать этип ссылкасын кайрадан астыга таштап коебуз. Ошо Рахмат. мастер-класс группада болуп туруңуздар, ошол жакта биз дагы маалыматтарды берип турабыз да. Менде суроо бар. Угуп атам, рахмат. Кандайсыңар? Аябай жакшы сабактар болуп атат. Рахмат. Нареки эмне эле? Эмне эле биздин эмебиз? Жасалма интеллект курсу. Интеллект. Жасалма интеллект деген бул аябай кызыктуу экен. Анан менде бир суроо бар. Өткөндө мен ошо бир семинарга катышып калдым. Анан кийин ошондо алдыңкы жанагырээк мыкты мугалимдер өтүштү. Көп приложениялар бар турбайбы? Чат GPT'ден башка дагы, Ооба, толтура. Ошолорду билдим. Анан бир 10 чактысын көрсөттү бизге. Бир 6-7 мындай жалпы эле маалымат берди. Анан кийин мен сурадым. Чат GPT'ден эме дейт, чат GPT'ден дагы сабактын иштелмесин, кайсы приложениядан сабактын иштелмесин жакшы толук маалымат алып жасаса болот. Бизге мугалимге биринчи сабактын план конспектиси керек да. Десем, чат GPT'ден анча толук маалымат болбойт, анча жакшы жазбайт деди го. Ошо туурабы? Бул жерде сиздин сурооңузга жооп берип кетейин. Негизи чат GPT'ни силер билесиздер, баардык могу биз көрсөтүп аткан инструмент платформалардын бесплатный, анан платный версиялары бар да, эчекелер. То есть бесплатный версиясында бир аз маалымат чектелген болот да. Мисалы версиялары да кичине, мисалы чат GPT'ни азыр 4-сүн колдонуп атабыз, 4 Pro деген бар да. Аны деген айына бир мугалим 1800 сомго бир аккаунтту сатып алса болот да. Айына 1800 сомго. Эгерде сиз ошол 1800 сомдугун сатып алсаңыз, уже ал улучшенный версия. Сиз ал жактан толтура каалаганча маалымат алсаңыз болот. Анан могул инструменттердин кээ биринде бесплатный версияларында ограничениялар бар. Мисалы бир күндө сен ушунча эме ала аласың. Доза деп коебуз го, же болбосо количество да. Ушунча презентация түзө аласың, же ушундай деп бесплатный версиялар, ушундай ограничениялар бар. Бирок биз азыр ошол сиздер мисалы эртеңкиге 1-2 сабактан даярданасыздар да, эртең мисалы 2 класска сабагыңыздар бар, тем более параллельный класстар болсо, бир күндө мисалы сиз чат GPT'ден даярданбайсыз да сабакка. Тест түзөм десеңиз, башка платформага киресиз,
презентация түзөм десеңиз, даже 2-3-4 вариантын карап көрсөңүз болот. Анан бир эле даже ошол инструмент несколько вариантын жасап берет. Мисалы 8-9 вариантын жасап берет. Сиздин сурооңузга жараша. Эгер буну сакпай атат, башка вариант, суроону башкачараак берип койсоңуз, башка вариантын жасап берет. Ошондуктан бул жерден өзүбүздүн эле эмебизге жараша болуп калат. Ошондо сен Динара белең, Динара. Ооба. Ошондо сөзсүз акча төлөгөн вариантын өтүп калабызбы? Мына бекер вариантыда деле мындай нормальный план конспект түзүп алса болобу? Эми ушундук болбосо дагы. План конспекти вообще бекер варианты жарайт сиздерге. Анткени даже көрүп атасыздарбы, сиздерге биз окутуу үчүн деле агай азыр сиздерге бесплатный эле версияларын көргөзүп берип атат да. То есть сиздерге уже мугалимдерди окутуу үчүн. Анан бирок биз уже сиздерди баягы курс башталганда, мисалы, биз уже инструменттин эмесин алып баштайбыз, платныйын алып баштайбыз. Азыр сиздер мастер-класска бесплатный эле аккаунт менен кирди да, агайчы. Уже курс башталганда биз көбүрөөк сиздерге маалымат берип баштайбыз да. Анан кызыктуураак маалыматты алып чыгыш үчүн уже биз платный версиясын алып баштайбыз да, инструменттердинчи. Ошондуктан мен азыр дагы Анан ошондо Динара ошо башка приложенияларын дагы курста көрсөтөсүңөрбү? ооба, бул жерде мисалы презентация жасоо үчүн сиздерге минимум 5-6 инструментти көрсөтөт. Жок. ChatGPT менен чектелбейбиз. Бул ChatGPT деп жөн эле элге сиңген инструменттин бир түрү. Ар бир айтып атам го, ошо тест түзүү үчүн, презентация жасоо үчүн, мисалы тест түзүү үчүн эле бир эмес толтура эме бар да, инструмент бар да. Азыр эле агай экоосун көргөзүп кетти сиздерге. Ошо бекерлерин көрсөтүп бересиңерби же платныйларын көрсөтүп бересиңерби? Бизге мүмкүн болушунча бекерлерин эле жакшы. Ооба, ошол бекерлерин эле көрсөтүп, анткени сиздер эми ар бир инструменттерге улам аккаунт сатып албайсыздар да. Анын баары көп акча болуп кетет, мугалимдер түшүнөбүз да. Анан бул бекерин эле сиздер үйрөнүп алсаңыздар, ошол бекер менен эле көпкө кетесиздер да. Ошол бекер эле сиздерге көп убакка чейин жакшы эме болот. Анан аябай эле уже фантазиясы жетпей калган күндө, сиздердин уже запросуңузга, искусственный интеллекттин эмеси фантазиясы жетпей калса, анан ошондо гана бекер эмес версияларын алганга туура келет да. Азырынча сиздер ошо жөнөкөй эле версияларын алып, ошолорго эле туура запросторду жөнөтүп үйрөнүп алсаңыздар, сонун нерселердин баарын жасап берет да. Биз өзүбүз сөзүңдү бөлдүм. ChatGPT приложениясынан мындай нормальный эле сабактын план конспектисин жаздырып алса болот, 100% план конспектин жазып алсаңыз болот. Анан эмне кантип айтты билбейм, ушинтип ChatGPT'ден анча толук маалымат болбойт деп койду. Анан кийин ал жөнүндө эчтеке айткан жок. Башка приложенияларга өтүп кетти алчы. ChatGPT кечиресиз, сизге да сөзүңүздү. ChatGPT мисалы 2 жыл мурун кыргызча билчү эмес да. Кыргызча план конспект азыр агай кыргызча кайталып жазып эмелер чыгарып атпайбы? Ответтеринчи. Кыргызча билчү эмес. Азыр көргөнүңүздөрдө кыргызча сурасак уже толуу менен анан план конспектини оңой эле жазчу нерсеси да. Ошо сен айткандай бул кыргызча ката жазып коет деди. Анан бир маалда кыргызча сураса ChatGPT'ни ачкан жок, бирок башкасын ачты да. Кыргызча жакшы билбейт, орусча, анан англисче билет деп айтты эле. Мен айттым тест түзүп берге деп бир теманы айтсам, кыргызча сонун эле жооп берди, үйрөнүп калыптыр кыргызча. Ооба. Азыр деле агай көрбөдүңүзбү, тест түздү кыргызча. Бир эле жана тактык деген сөзүнөн ката кетти, калганын баары түшүп берди да. Азыр ошол анан атайын да платформалар бар. Кыргызча жакшы эле үйрөнүп калыптыр. Ошон үчүн бул анан министерствода мындай болду, биз бардык деп атпайлыбы, министерство барганда да ошол жактан агайлар айтып калышты. Мисалы дейт да, мугалимдер өзү түзгөн план конспект менен ChatGPT же болбосо ошо жасалма интеллект түзгөн конспекттин асман менен жердей айырмасы бар дейт да. Анан мугалимдер эмне үчүн жасалма интеллектти дагы үйрөнүшүбүз керек дегенде, мисалы ошол эле Дилбаянды азыр Дилбаян жазып бериңиз дегенде жазып бербеди ChatGPT, жазып берчү. Окуучулардын дагы ChatGPT менен жазып келгени же болбосо өзү жазып келгенин дагы айырмалай алышыбыз керек да, бизчи мугалимдер. Ошондуктан бул жактан дагы аябай эмеси чоң да, жардамы чоң. Ошондо ChatGPT жакшы жазып береби? Ушундайбы? ChatGPT эле эмес, эжеке толтура эмелер, инструменттердин баардыгы.
Ооба эми бизге эмне мугалимдерге сабактын план конспектisi керек, анан тест керек, анан презентация керек. Ушу 3 ооба нерсе керек ооба бизге ооба негизиненчи. эң Ооба. негизинен ошол нерселерге басым жасалат да. Рахмат. Ооба эми суроолоруңарга рахмат. Кудай буюрса мен деле катышайын деп атам. Курсуңаргачы. Ооба буюрса күтөбүз курста. Рахмат. Рахмат. Сабактарга жакшы болуп атат. Кызык экен бул эме. Жасалма интеллект. Мугалимге аябай жеңилдик берет экен да. Отуруп бир план жазасың да, кол менен канча убакыт кетет, жарым саат. Анан презентация түзүш үчүн мисалы канча убакыт кетет. Ошону биз деген 2-3 эсе убактыбызды ушул интеллект менен эми жашоо талабы ушундай болуп калды да. Ушул нерсеге үйрөнбөсөк болбой калды да. Анан каяктын сертификатын аласыңар дедиңер? Мета научный университет деген бизде Бишкекте азыр университет бул жаңы университет 20-жылдары түзүлгөн. Ал жакта ушул IT тармагындагы университет да. Ошол университеттин печати коюлган, бирок лицензияланган министерство тарабынан. Ошол сертификатты аласыздар да. Министерство жана университеттин сертификатын алабызбы? Ооба, университеттин курс повышения квалификации өттүк деген сертификатын аласыздар да. Бул университет өзү IT тармагындагы университет, мета научный университет деген. Кибербезопасность ошол IT тармагында профессияларды окутуп атасыз. Анан креатив мугалим деген дагы биздин дагы лого эмелерибиз менен атыбыз менен кетет да сертификат. Ушун 2 тараптуу болуп калат да. Рахмат, чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Анда суроолоруңуздар жокпу? Суроолоруңуздар жок болсо, анда ошо бүгүнкү сабакты бүтүрөлү. Бүгүнкү сабактын ссылкаларын сиздерге сөзсүз түрдө группага жиберип коебуз. Суроо бар эле, бир суроо бар эле. Нурлан агай болуп атабыз. Жасынма неме? Ана ноутбукка мен көрүп атып уктап калыптын сени кичине. Неме ноутбукка кошушту кандай билбейм да, ушу телефондон ноутбукка кошуп ушу азыр Турат агай айтты го. Немени кантип ноутбук колдонсоңор жакшы деп. Ноутбук бар кошушту билбейм да. Интернетти кошконду билбей жатасызбы? Ооба, ошо интернетти ноутбукка. Аны деген сиз курска окуйсузбу Нурлан агай? Ооба. Анда ошо окусаңыз менторлорубуз эметип берет. Курстун башталышында же азыр деле болсо жазып кое берсеңиз, биз мындай же менеджер кыздар менен дагы бир байланышып, бул жерде эме да, сиз телефонуңуздан интернет таратышыңыз керек болот. Анан операторуңузга жараша кетет да. Бул жерден кээ бир операторлор интернет Wi-Fi'ди таратыш үчүн акча сурашат да. Эгер Мегаком ушундай колдонсоңуз, алар да, по-моему, сурабайт да акчачы. Ушундай жери бар. Же болбосо үйүңүздө Wi-Fi бар болсо, Wi-Fi'га кошулат. Же жок болгон үчүн сиз телефонго кошоюн деп атасыз да. Анда ошол YouTube'дан карасак айтып береби? YouTube'да деле видеолор бар. Кааласаңыз, сиз деген жеке мага деле жазып коюңузчу, мен сизге YouTube'дан эме карап туруп, анан видеолор жөнөтө берейин. Анан таза болбосо, биз өзүбүз байланышып сиз менен анан мындай онлайн неме настройка кылып беришибиз керек болуп калат да. Эгер такыр билбей жатсаңызчы, көрүп үйрөнө албай жатсаңыз. Анан ушундай моменттердин эгерде сиздерде проблема болсо, ушу курска келгенде дагы ушул бир аз эми үйрөтөбүз да, баары ноутбуктун проблемный моменттериңиздер болсо, там билбей жаткан нерсеңиз, көчүрө албай, жүктөй албай, кошо албай жаткан моменттериңизди сөзсүз түрдө биздин ментор балдар кыздарыбыз көрсөтүп, үйрөтүп, онлайн ушундай зум кылып алып, анан түшүндүрүп берет. Рахмат, Кудай кааласа иншалла. Рахмат. Доктор. Анда Телефонуңуздан мына мугалимге мен дагы кичине жардам берип коеюн. Телефонуңуздан интернетти эметип, чачыратып, анан кийин ноутбукка WhatsApp'ты эметип аласыз, скачать этип аласыз, ушундай, Динара? WhatsApp приложениясын.
Анча болсо деле көчүрүп алса деле вот WhatsApp web деген бар. Аны деле жанареки Google'дан мен болсо Google'дан WhatsApp'ты скачать этип эле анан кийин сразу эле ушу мынареки Динаранын эмесине кирип, номерине кирип, мынареки группага кирип туруп, анан кийин ссылканы басып кирип атам да, ошондой да мына мугалимге кичине ноутбук жардам аркылуу берип коеюн. анча алсаңыздар. Же болбосо QR код менен эле WhatsApp web деген бар. Google Chrome'го кирип туруп эле анан WhatsApp web деп телефонду ноутбукка улап койсо болот. Бирок Нурланга айтат ушу интернет тараткан эме болот окшойт. Интернетке түшүнүктүү. Интернетти телефондон эле таратасыз да, анан кийин ошо жана Google'дан WhatsApp'ты скачать этип алып, анан ошо жерден киресиз. Эме мынареки группа, мынареки эменин сабактын группасы бар го, мына Динаралардын группасы. Ошол группадан ссылка жөнөтүп атпайбы? Ошону басасыз да, анан кирип кетесиз. Анын үчүн ошо ноутбукка да Zoom платформасын көчүрүп коюшубуз керек да, ошо ссылка менен сразу ачылыш үчүн. Түшүнүктүү. Аракет Ошо кылабыз. WhatsApp приложениясын ноутбукка скачать этип сактап алсаңыз жакшы эле. Ошондой кылабыз да калса. Макул анда. Баарыңыздарга ийгилик. Эртеңки дем алыш күндөрүңүздөрдү жакшы өткөрүп алып, понедельник күнү, дүйшөмбү күнү жумушка энергия топтоп алып, жакшы маанайда чыгыңыздар. Буюрса дагы жолугушабыз деп тилектешмин. Анан офлайн форматта бул жерде эгерде бишкекте жашаган мугалимдер болсо, биз дагы офлайн форматта ушундай нерсе уюштурган жатабыз, мастер-классчы. Офлайн форматта дагы келип биз менен жолугуп, таанышып, сүйлөшүп кетсеңиздер болот. Буюрса кийинки жумада ошо университетте жолугушуу болот офлайн форматта. Ошондо дагы күтөбүз сиздерди. Бишкекте болсоңуздар. Силер Динара, силер Бишкектесиңер да? Биз Бишкекте турабыз, ооба, бардыгыбыз. Сагыз электе. Ошто болгондо болот. Анда сиздер менен Ошко онлайн. келесиңерби? Ошко негизи барабыз, Ошко чакыргандар да болуп атат. Эгерде мисалы бир мектептен 20 ашык мугалим болуп, анан 2-3 мектеп уже офлайн форматта бизге өтүп бергиле деп чакырса, анда биз чакыруу менен бара беребиз. Командировка катары барып, бир жуманын ичинде ушу сабактардын баарын өтүп мектептерге барып Канча сом болот ошондо? Семинар канча сом болот? Бул жерде семинар болбойт, бул жерде толук курс болот да, эжеке. Анткени биз бир күндө буну өтпөйбүз. Буну деген 3-4-5 күнгө чейин өтөбүз. Мектептерде жүрөбүз да, 3-4-5 күнгө чейин жүрөбүз. Күнүнө 3-4 саат минимум сабак өтөбүз, ортодо перерывтар менен. Анан баасын дагы тактап аны сүйлөшөбүз. Эмелерден канча мугалим катталат, кайсыл жакка барабыз дегенди, анткени билесиздер, эми жол кире деген бар, жатакана деген бар. Ошонун баарын чыгымдарды эсеп, бирок ошол баадан деле аябай асманга чыкпайбыз. Ушул баанын тегерегинде бергенге аракет. Саламатсызбы эже? Саламатсызбы? Ноябрда башталган атпайбы окуучу буюрса? Ооба. Анан 2 жума окугандан кийин сертификаттарды биз жанагы өзүбүз чыгарып сиздер жөнөтсөңүздөр өзүбүз чыгарып аласызбы? Ушундай болобу? Ооба, сертификаттарды биз онлайн вариантында подпись, печаттарды коюп даяр кылып беребиз. Сиздер барып эле жанагындай эме чыгарган жерлерден чыгарып алсаңыздар болот. Эгер Бишкекте турсаңыздар же Бишкекке келем десеңиздер, келип биздин колубуздан деле алып кетсеңиздер болот. Рахмат. Рахмат. Анда эмесе жакшы салыңыздар. Күнүңүздөр бейпил болсун. Жооптур, тынч Көрүшкөнчө. Жакшы, салыңыздар.